Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир даамдуу салаттардын бири өзү тоюмдуу, оңой жасалат жана көп азыкты талап кылбайт. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач жумурткадан куймак жасап алабыз. Ал үчүн 4 жумуртканы чагып, 1 чымчым туз, бир аз кара мурч жана жарым аш кашык жүгөрүнүн крахмалынан кошуп, баардыгын жакшылап чалып алабыз. Эми табаны ысытып, бир аз өсүмдүк майын куюп, 1 чөмүчтөн жумуртка куябыз дагы. Калың эмес, жука куймактардан 4тү бышырып алабыз. Ал эми 2 орточо пиязды 2ге бөлүп, ичке туурап, өсүмдүк майына кызарта кууруп алабыз. Жана ошондой эле бир орточо капустанын дагы 4төн 1 бөлүгүн ичке туурап алабыз. Ошондой эле сууга бышкан эт керек. Бул уйдун, койдун, тооктун же жылкынын эти болушу мүмкүн. Өзүңүздүн каалооңузга жараша баардыгын ичке туурайбыз. Муздаган куймактарды дагы биринин үстүнө бирин коюп, ороп алып, андан кийин ичке туурайбыз. Эки-үч дана туздалган бадыраңды дагы ичке туурап кошобуз. Жана биздин куурулган пияздарыбыз дагы муздады. Аны дагы кошуп, татымалдардан болсо, татымыңызга жараша мен жарым чай кашыктай туз коштум. Бир аз кара мурч, кызыл таттуу калемпир жана албетте көк чөптөрдөн укроп кошобуз. Жарым тутам укропту майда туурап салатыбызга кошуп, андан кийин майонез менен баардыгын чогуу аралаштырып салабыз. Достор, мына ушинтип биздин бүгүнкү салатыбыз дагы даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, аябагандай даамдуу. Ал эми бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.